Мына энергетика тармагында келген келишимдер, урматтуу кесиптештер, биздин өзүбүздүн мындай бир көңүлүбүздү өзгөчө бурушубуз керек. Кээде сиздердин сыныңыздарга кабылып калып аттым. Ушул сыяктуу кредиттерди биз колдосок болот. Себеп бул максаттуу кредит. Биринчиден максаттуу кредит, экинчиден бул өндүрүшкө салынып аткан кредит. Биз каттуу сынга алып келаткан кредиттердин баары бюджетти колдоого деп жумшалган кредиттер болчу. Мен урматтуу кесиптештер, ушуга өзгөчө көңүл бурушуңуздарды каалайм. Бир пайыздан алып атканда бул жерде министрдин орун басары болуп турат, каржы министринин мындан жеңил болбойт дегенде биз айттык эле, 0,75тен алып аткан учурубуз болгон деп. Ушул жерде 0,75 болуп турат. Экинчиден байкасаңыздар, ар бир долларына чейин кайда жумшалат, канча мөөнөттө жумшалат, эмне жумуштары бүтүлөт, ушул конкреттүү түрдө жазылган. Мен баса белгилеп айтып атканым, Мадумаров биздин сунуштарга каршы чыгып атат деп көпчүлүк учурларда айтып аткан азаматтарга айтам, эгерде ушундай болуп, ийне жибине чейин аткарылып, жакшылап такталып, жазылып келген болсо, биз колдоого алабыз. Болгондо да мөөнөтүн байкаңыздар, баштагы 14-15 жыл эмес, мунун мөөнөтү 38 жылга болуп атат. Жараткан буйруп, эгерде биз ошол таратуучу тармактарыбыздарды, анан жанакы эсеп-кысаптардын баары санариптештиресиздер, туурабы? Адамдын колу тийбейт да. Асан канча киловатт колдонду, Үсөн канча киловатт колдонду, анын баарын санариптештирсеңер, ошону айтам. Бир жерден туруп, баягы колуна акчаны кармата коюп, же тоогуңду кармап колуна кармата койсоң, азайтып берүүчү текшерүүчүлөр жокко чыгат, туурабы? Баары тең жокко чыгат. Мына ушундай жаңы технологияга, жаңы багытка кабыл алынган иш-чараларды биз талаш тартышы жок эле башка министрликтердин фонунда, энергетика министрлигинин азыркы жасалып аткан иштерине баа берүү менен биз колдоого алып койсок, максатка ылайык болот. Рахмат.